Программабызды улантабыз. Кыршын жайлоосунда өткөн айтыш болду. Жана ал жакта дагы утулуучу болот, уткан болот демекчи. Бизге ушу жеңүүчү байкебизди чакырганбыз. Төкмакын бизде бүгүн конокто Азамат Болгонбаев агабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кошок болсун. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Рахмат. Куттуктайбыз. Кубанычтабыз. Төкмакындардын жарышында, айтышында канча төкмакын болду жалпы жонунан? Айтыш деген бул эми кыргыздын негизги түпкүрдөн бери келаткан улуу дөөлөттөр экен талашсыз. Эми айтыш деген кандай гана айтыш болбосун, кандай гана кырдаалда айтыш өтпөсүн, албетте бул айтыш элдин бүйүрүн кызып өтөт экени талашсыз. Бул айтыш дагы бир өзгөчө улуттук бир саамалыкка байланыштуу болуп жатат. Анткени экинчи бүткүл дүйнөлүк оюндардын алкагында эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына, Айтыш коомдук фондунун 15 жылдыгына бул айтыш дагы ушул Казакстандан 8 акын, Кыргызстандан 9 акын катышкан, жалпы ошол 17 акындын арасында бир мыкты айтыш болду. Албетте ошол арча карагайдын кучагында, асман тиреген тоолордун кучагында, анан эң негизгиси ошол өнөрдү кадырлаган, сыйлаган, урматтаган көрөрмандардын кучагында, түз эфирде теледен көргөн көрөрмандардын кучагында айтор бир өзүнчө бир жакшы бир маанайда өттү десек жаңылбайбыз. Эми айтыш өнөрү бул улуу өнөр экени талашсыз далил. Ошондуктан ар бир айтыштын мындан кийинкисине дагы ийгилик менен өтүшүнө биз тилектешпиз да. Биз дагы. Сиз өзү ким менен айтыштыңыз? Бул жерде казак-кыргыз айтышы болгондуктан баягы кыргыз акындары менен казак акындары туш келет сөзсүз. Анткени атайын санын дагы ошол теңдеп чакырганбыз. Казак-кыргыз айтышын болгондуктан мен биринчи айлампада ошол Казактан келген Айтбай Жумагулов деген акын бар. Ошол жигит менен айтыштым. Анан кийинки финалдык бөлүктө Казактан келген Мухтар Ниязов деген мыкты акын бар. Ал дагы ошол алтын домбураны уткан акын. Анан жашыбыз да бирдей. Илгерки жаш кезден бери, бала кезден бери айтышка бир катышып келатабыз чыгып. Мындай акындыгы да тааныш, өңү да тааныш. Мурда бейтааныш адам болсо аны менен дагы айтыш өтө бир аз татаалыраак. Ошондуктан мурда сырдаш болуп калгандан кийин, мурда айтышка бир чыгып калгандан кийин ал дагы жакшы атаандаш болуп берди окшойт. Кош байгеде казактар жактан дагы ал дагы баш байге алды. Куттуктайбыз. Рахмат. Ал инсанды да сизди дагы куттуктайбыз. Рахмат, ыраазычылык. Ушул айтыш жөнүндө бир жакшы материалдар көрбөйлүбү? Ооба, баардыгыбыз чогуу көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Кирип алыңыздар. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында кыргыз менен казак акындарынын арасында айтыш болуп өттү. Ага коңшу казактардан 8, ал эми жергиликтүү акындардан 9 адам катышкан. Ал эми эки өлкөнүн өнөрпоздору эске алынып, кош байге каралган. 53 мемлекет кирип отур. Солардын барлыгы да казак кыргыз. Айтысына назарын тигип отур. Айтыштын жыйынтыгында баш байганы бизден Азамат Болгонбаев, жеңип алса казактардан Мухтар Ниязов ээ болгон. Ал эми биринчи орун Болот Назаров менен Жаркынбек Наушанбеков, экинчи Амантай Кутманалиев менен Нурмат Мансуровго, 80 000 сом байге үчүнчү орунду жеңип алган Асылбек Маратов жана Дидар Калиевтерге берилген. Кыргыз элине, кыргыз башчылыгына, жалпы осы шараны уюмдастыруучу барча агайындарга үлкөн зор алгысымыз бар. Айтыс онун ичинде өзүнүн ролу албетте ерекше, өткөн бул синкреттүү өнөр. Бул жерде адамдын халыктардын боюндагы бир нече өнөр топташкан өнөр. Халыктын ынтымакка, эки элдин бирлигине, татуулугуна ыкпал этти эки жактын акындары да. Казакстандан келген акындар көчмөндөр оюну жогорку деңгээлде өткөнүн белгилеп, Риодогу Олимптен кем калбаган иш-чара болду дешет. Агайынды залга баска неге жыйнаса, эсик пен терезеси кыйнайды ғой, кыйрайды ғой, көчпөндүлөр халыкка айтыс көрсө даладан башка жерге сыймайды ғой деп. Шынымен де ана халыкты даладан башка жерге сыйдыруу мүмкүн эмес. Сондуктан сол далада өткөн айтыс халыктын, кыргыз агайындардын даладай кең пейилин билдирет. Акын Жаркынбек Наушанбеков өз сөзүндө калыстар казактарга жогорку баа берип, мейман дос эле экенин дагы ирет далилдеп, казак-кыргыз бир тууган деген сөзгө татыктуу сый көргөнүн белгилейт. Калыстар курамына да үлкен алгыс айтамыз. Элмирбек бауырымыз бастаган Олжабек экенин барышында Шайырбек, Зайырбек сынды бауырларымыз бар. Өтө жакшы адил багасын берди. Олардын берген багасына акындардын барлыгы да риза, халык да риза. Кеше халыктын арнайы
кошеметтөө, халктын ордуна курмет билдирүү калыстардын адилдигинин бир белгиси болсо керек. Акындардын айтымында элдин достугун бекемдөөгө арналган иш-чара өз максатына жетти. Эске салсак, ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген айтыш өнөрү дүйнөдө кыргыз менен казак элинде гана бар. Сейрек кездешкен өнөрдү келечектеги муундарга жеткирүү максатында айтыш экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын тизмесине киргизилген. Программабызды улантабыз жана бизге келген кийинки токмо акын менен дагы чогуу тааныштырабыз. Айтыш коомдук фондунун тең төрагасы Асылбек Маратов токмо акын дагы бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди дагы куттуктайбыз. Чоң рахмат. 3-орун кут болсун. Чоң рахмат. Сизге эле ушундай эле суроолорду берели. Кимдер менен айтыштыңыз? Мен биринчи жупта, биринчи айланпасында казактын жакшы акыны Дидар Камиев деген акыны менен айтыштым. Экинчи финалында Нурмат Мансуров деген акын менен айтыштым. Кандай болду? Жакшы, мындай буюрса болгон аракет менен болгон дем күчүбүз менен айтышканга аракет кылдык. Жакшы, сиз ушу алдын ала билдиңиздерби же ошол жерден баягы чучу кулак кармап жылдагыдай эле салт боюнча ким менен айтышат чыкты? Негизги Кыргызстандагы айтыштын принциби бул ошол айтыш башталарга ошол жанагы мына мүнөт калганда акындарды сахнага алып барып чакырат, анан ошол жерден чучу кулак кармап анан ошол жерден билет да. Казактар менен айырмасы ошол, биз дайыма казакка барганда барган күнү, эртең айтыш деген күнү же болбосо бир 5-6 саат мурун жуптарды аныктап коет, анан ошого жараша. Эми ар элдин өзүнүн ыкмасы бар дегендей. Анан буда деле биз ошол ыкманы колдондук. Айтыштын алдында мына мүнөт калганда өзүңдүн жууңду билесиң, анан ошого жараша ырдап берүүгө туура келет. Асылбек дагы мына ошол Маданият министрлигинен өзүңүздөр жакшы билесиздер, Мирлан Самуйкожо уюштуруучу болду, айтыш коомдук фондунан Асылбек өзү баштап. Мындайча айтканда баягы акыны да болуп, ырдап уюштуруучу дагы болуп жүрүшкө туура келди көп балдарга. Негизинен Кудайга шүгүр дээрлик жакшы өттү айтыш буюрса. Эки ишти алып кетүү кыйыныраак болсо керек. Эки ишти алып кетүү кыйыныраак экен, албетте. Уюштуруш дагы керек. Уюштуруш дагы керек болот, ошолорду баштап жүрүш да керек болот. Кайра айтышыш да керек болот. Айтыш жыйынтыкталгандан кийин кайра уюштуруу иштерин жыйынтыкташ да керек болот экен. Ошентип, бирок Кудай буюрса жакшы, баарына жетишип. Баягы тамашалап айтканда мындай да. 4 сап ыр тапкандын ордуна кээ бир учурда да 4 гектар картошка айдаган оңоюраак деп тамашалап калышат да. Ансыңардай сахнада маанайга да карайсың, анын үстүнө сыртта өткөн айтыштын дагы бир аз башкачараак да, себеби жалпы көрөрмандардын да маанайы чачырап турат да, баягы кеңдик болуп, анан маселен филармонияда өтсө же атайын бир чоң залда өтсө анда да башкачараак да, ошондуктан элдин баары сахнаны карайт, анан ошол ар кандай кырдаалга дагы көнүшкө туура келет. Аба ырайы дагы. Аба ырайы баардык нерсеге жамгыр менен кошо жарышып эле ырдап атты окшойт. Кудайга шүгүр, айтышта бир кызыктуу болду. Жакшы, жанагы суроону бергеним себеби деген баягы кээде ушундай болот экен да. Күчтүүгө күчтүү спорт жагында ушундай да. Эки күчтүүнүн атайын финалга чыгат болуш керек. Бул өзүнүн айлампасын утуп келсе, анан кийин экөөнү беттештиребиз финалда деген сыяктуу болот экен. А бул жакта баардыгы чучу кулактын негизинде кимге туш келет, анан кийин ошондо демек чыныгы акын төгүп кетиш керек деген нерсени далилдейт турбайбы? Бул нерселер да эске алынган да бир учурларда. Себеби маселен тандоо туруу биринчи, экинчи айлампалар бул балдык система менен болот атпайбы? Маселен эң жогорку упай алган 10 акын же ошол жогого ылайыктуу акындын саны кийинки айлампага өтө берет да. Анан жарым финал менен финал гана ошол олимпиадалык система менен өтөт, жеңген менен жеңген, жеңилген менен жеңилген. А балдык система болгондо ошондон болуп калып атат да. Маселен эки мыкты акын бири-бирине чыгып калса баары бир бирөө жеңилет дем сөзсүзчү. Ошол учурда баягы ал ошол кырдаалдын бир эмесин жеңилүүсү болуп калбасын деп балдык система болгондо бул биринчи, экинчи айлампа, ошондуктан бул нерселердин баардыгы эске алынган. Мында дагы ушундай баягы буга чейинки колдонулуп келген ыкмалар колдонду. Калыстар ошого шарт түзүп берди. Көрөрмандар ошону колдоп жүрөк ортуп десек жаңылбайм. Жакшы, эми бизге ошо бүгүнкү таң жөнүндө бир жакшы биришиңиз төгүп бериңиз.
сен барыңаңа халқым бар бол деп қоштоп тұрғыла. 5-ші канал төрүндөң ақындар айтқан ырмына. Ақындардың оозунда силерге чакыра турган сыймына. Эми 5-ші канал кыргызга силер берметтей кызмат кылгыла. Ал эми силерге келип сөз кылып ырдай турган уулмунаң ой. Силер жашырып турсаңар болгону айрым жамандардын катасын. Ағартып тұрсаңар болғының айрым жақшылардың жақасын ой. Еліне қызмат атқарып ел жұрты менен мақталып ой. Ардайым 5-ші канал жашасын. Рахмат сіздерге. Дағы бір жолы сіздерді құттықтайбыз. Алдыда дағы сіздерді бір ғана игілік қоштосын. Ардайым жеңіштің үстінде болушыңыздарға біз тілектешпіз. Кыргыз эли үчүн ардайым өзүңүздөрдүн алтын сөзүңүздөрдү арнап, алтын шилекеңиздерди чачыратып, ушундай жакшы кыргыздын эрке балдары болуп, кыргыздын ырчылары болуп жүрө беришиңиздерди каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат.